Assalamu alaikum. Кандайсыз бир суроом бар эле. Мурда тойлорго көп барып жүргөм. Азыр хиджапка кирдим. Кээде өтө бийлегим келип турат. Анан үйдө өзүм музыка коюп бийлеп алам. Эч нерсе болбойбу дейт. Сиз окуңуз, Куран окуңуз, илим окуңуз, өзүңүздү эне катары жетиштириңиз. Анан турмушка чыкканда күйөөңүзгө бийлеп бересиз. Бирок анда дагы баягындай эмес. Азыр эми музыка уккан жакшы эмес. Музыка уккан жакшы эмес. Жүрөктү карартат. Бул боюнча Чубак устазынын мечитинде 2 жыл мурда ада арам маселесинде токтолгонбуз. Сиз азыр өзүңүздү жетиштириңиз. Баягы адам бирөө айтышы мүмкүн да, бул сабактылар молдолор силер тыйган деле белесиңер, өзү жалгыз бийлеп атпай ал өзүнүн эмеси депчи. Сиз эми кеңеш сурап атасыз да. Куран окуганда бүт 2 мээда иштейт. Ошол бийлегенде кара турган рахатты Алланын сөзүнөн ашчасы менен аласыз дегенди мен сизге баса белгилеп кетмекчимин. Анан буюрса өзүңүздү жетиштириңиз, Кудайым буюрса, жакшынакай күйөөңүздүн астында жакшы бийлеп, ошол учурда буюрса моокумдарыңыз канат. Болбосо музыка намаздан да калтырат, жоолуктан да калтырат. Анан эртең хиджапка да карап тойго барып бийлеп кетишиңиз мүмкүн да, көндө матат болуп.